Кара суу шарындагы курулушу токтоп калган саркынды сууларды тазалоочу кампанын курулушу жанданды. Куруучулардын айтымында учурда административдик жана суу кампасынын негизги бөлүгү аягына чыкканы калды. Курулушта 15 кишиден турган 2 бригада иштеп жатканына байланыштуу берилген мөөнөттө аягына чыгат. Долбоор боюнча суу курлары Кара суу шарындагы 3 кичи шаардагы көп кабаттуу үйлөргө жетет. Ал эми калоочулар болсо куруу иштери жүрүп жаткан учурда кошумча түтүктөрдү тартуу иштерин жүргүзүп алса болот. 50%-тен өттүк, 60%-ге жакындап калдык. Биологиялык тазалоочу бассейнибиз бүттү. Предварительный очистка бүттү азыр. Административный здание тоже бүтөйүнүп калды. Азыр жумуштун экинчи этабына өтүп атабыз. Бул деген инфильтрационный поля, иловый поля. Ошолорду баштайбыз. Долбоор Европа өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган жалпы 6 миллион 300 миң евро каралса, анын ичинен саркынды суу тазалоочу станцияга 2 миллион 200 миң евродон ашык сумма бөлүнгөн. Ал эми 3-чү этабы канализациялык түйүндөрүн тартууга 700 миң евро каралып, ага 5 чакырымдай жерге суу түтүктөр тартылат. 1 жыл болду башталганына, буюрса ушул жылы колдонууга берилет. Сыйымдуулугу 1,5 миң кубтан, мындай тагыраак айтканда шаардын көп кабаттуу үйлөрүнүн бардыгын ачуу сооружение камсыз кылат. Андан 3-чү этабы ушул Кара суу шаарына канализационный сеттер тартуу жана турба негизги болгон. Онун иши Кудай кааласа ушул течение бир 2 жуманын ичинде башталат. Подрядчиктер менен иштер бүттү, тендер өтүп бүткөн. Жалпы суммасы 773 миң мунуку. Канализационный сеттик ал эми ачуу сооружение 2 миллион 209 миң евро. Ушул жылы Кудай кааласа бардыгы өз мөөнөтү менен аяктап иштетүүгө колдонууга берилет. Буга чейин Кара суу шаарында саркынды суу тазалоочу кампа болгон эмес. Долбоор 3 этаптан турат. Биринчиси таза суу жеткирүү үчүн 500 кубтук 3 суу кампадан 22 чакырым суу түтүктөрү тартылды. Экинчиси саркынды сууларды тазалоочу кампа. Буга чейин анча иштин кармалганы погодага да тиешелүү болуп калды. Жамгырда булар өздөрү стройканын жүрүшүндө бир топ кармап, бүгүнкү күндө кызуу иштер жүрүп атат. Бул бүткөндөн кийин ушу менен кошо эле таза суунун иши дагы жогоруда бүткөн линиялары, канализациянын саркынды суунун линиялары да тартылып баштайт. Бүгүнкү күндө аларга дагы подрядчиктер келип, ушу жакынкы бир жумада алар дагы башталат. Долбоор бүтсө, Кара суу шаарындагы канализация иштеринин 50%-ын камсыздай алат. Сүйлөшүүлөр артында аталган ишкана инвестиция тартуу менен шаардын башка кичи шаарчаларына да жеткирүү аракеттерин көрүүдө. Белгилей кетсек, долбоор 2014-жылы башталып, каражаттын жоктугунан улам токтоп калган. Айымкан Исралы кызы, Адилет Нышанбаев, УТРК Ош.